Кыргыз оюндары 2018 ачылуу аземи азыр башталган турат. Буюрса, менин максатым ошо кылмыштуулукту алдын алуу, жаштарды спортко тартуу, кыргыз элинин маданиятын таанытуу. Ошо жаштар болсо ушундай туура эмес жолдорго баргандын ордуна биздин оюнга келип, ушул жерде кыргыз оюндарын ойноп турса деген ишеничте баштадык. 17 ноябрь Борбор калаада Кыргыз оюндары 2018 аталышындагы спорттук мелдеш болуп өттү. Мелдешке жалпы жаштар жана региондордон келген ыктыярчылар катышып, улуттук оюндун 6 түрү боюнча ат салышышты. Саламатсыздарбы? Бүгүн ушундай Кыргыз оюндары 2018 биздин студенттердин жана ошондой эле коомдук активисттердин жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын бүт-жарандары катыша турган оюнду уюштуруп жатабыз. Бул оюнда оюндун 6 түрү илгертеден бери ата-бабаларыбыз ойноп келе жаткан оюндар. Жаа атмай, тогуз коргоо, аркан тартыш, кол күрөш жана башка оюндун түрлөрүнө даярданган топтордун да ишенимдери зор болуп, өздөрүнүн ойлорунда жашырышкан жок. Биз бүгүнкү жарышмага Кыргыз-Түрк Манас университетинен келдик. Биздин командабыздын аты Манас. Манас командасы алга. Биз бүгүнкү жеңиште сөзсүз жеңишке жетебиз. Бүт күчүбүз менен аракет кылып, Манастын намысын коргоого аракет кылабыз. Биринчиден бүгүнкү бардык студенттерди майрам менен куттуктайбыз. Экинчиден бүгүн бизде абдан сонун чоң оюн болгон турат. Студенттерди таза жашоо образына үндөө максатында. Ал эми мен өзүбүздүн командабызды топтоп келдик. Ыйык ата журт коомдук жаштар фонду 2000-жылы түптүргөн. Мен ойлойм, биз бүгүн жеңишке жетишебиз деп. Биздин урааныбыз ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга деген уран менен биринчи орунду алабыз деген үмүттү алдыга койдук. Улутубуздун уюткулуу оюндарын жаштар арасында кеңири жайылтууга болгон ой тилектери ишке ашып, Кыргыз деген улут, Манас деген ураан ар дайым жаңыра берсин демекчибиз. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.